2022 жылдын 7 Каракол эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулуш баштоо аземи болду. Ага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келип, куттуктоо сөзүн айтып, келечек муунга кайрылуу мезгил капсуласын салды. Бул капсула эми 50 жылдан кийин, тагыраак айтканда 2072 жылдын 7 ачылат экен. Учурда Манас эл аралык аэропорту 61 каттам тейренде. Бүгүн биз бир эсе Ысык көл облусунун тарыхында, бир эсе Кыргыз авиациясынын тарыхында жазылып кала турган маанилүү иш-чаранын урматына чогулдук. Мынакей Каракол эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушун баштайлы деп, пайдубалына мезгил кутучасын салуунун алдында турабыз. Мына ошол өлкөбүздүн бермети болгон Ысык көлгө туристтерди аба мейкиндигинен Кыргыздын меймандостугу менен тосуп алуучу жай облустагы эл аралык статусу бар аэропортторубуз болуп саналат. Буюрса, республикадагы ички каттамдар калыбына келтирилип, бардык аэропорттор Казарман, Талас жана башка аэропортто дагы ишке киргизилет аэропорттордо. Буларга кетип жаткан чыгымдар Манас аэропортунун былтыркы таза кирешеси. Былтыр бул тармактагы коррупцияны жок кылып, 4 миллиард сомдон ашык таза киреше алдык. Мурда таза кирешенин эң жогорку деңгээлин 2 миллиард сомдун тегерегинде көрсөтүп беришкен. Эми буюрса аэропортторубуз оңдоо иштерин бүтсө, элибиз үчүн бир облустан экинчи облуска тез жана ыңгайлуу каттоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Каракол аэропортунун жаңы аэробекет комплексин куруп, аэродром элементтерин реконструкциялап алсак, жайында эле эмес, кышында дагы туристтердин агымы бир топко көбөйөт. Каракол эл аралык аэропортун жаңылоо долбоорун жүзөгө ашыруу жана анын ишмердүүлүгүн жандандыруу бул облуста да, жалпы республикада да туризм тармагын өнүктүрүүгө түрткү берет. Келечекте аэропорт республиканын калкынын жана чет элдик туристтердин аба транспортуна болгон керектөөлөрүн толук канааттандырууга жетишет деп үмүт артамын. Буюрса, туроператорлор Каракол шаарында жыл бою эс алуу үчүн бардык шарттарды түзүп, облустун экономикасынын өнүгүшү менен бирге Кыргызстандын туризм тармагынын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Ылайым Кыргыз туризми өнүксүн, Кыргыз бермети дүйнө жүзүнө таанылсын, Кыргыз өлкөсү өркүндөп өссүн. Каракол аэробекети жергиликтүү эл менен кошо жалпы журтка кызмат кылсын деп, жакшы ниет кылып, жаңы аэробекеттин пайдубалына мезгил кутучасын салаландырыңыз. Рахмат. Иш-чараны эл аралык Манас аэропортунун жетекчиси Бакыт Шаршеев ачты. Анын айтымында быйыл Кыргызстанда 6 жаңы аэропортту куруу иштери башталат. Анын бири болгон бүгүнкү Каракол эл аралык аэропорту 1978 жылы иштеп баштаптыр. Ошондон бери капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөгөндүктөн 2018 жылы аэропорт толук жабылып калган. Бул жерде Баткен областынын, Ош областынын, Жалал Абад областынын, Нарын областынын жана Ысык көл областынын аэропортторунун пландары көргөзүлгөн. Ачылыш аземге Ысык көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов, авиациянын ардагерлери, министрлер, куруучулар, аэропорт кызматкерлери, меймандар келишти. Биз командабыз менен отуруп, ишибизди 3 этапка бөлүп алганбыз. Бул биринчи этап ушу ковидке чейинки убакытка ошол абалга келтирүү, аэропорттун ишмердүүлүгүн, жүргүнчүлөрдүн санын көбөйтүү, аба каттамдардын санын көбөйтүү жана
акча каражатын көбөйтүү болчу. Мынакей биз ошол биринчи этапты аткара алдык. Экинчи этап боюнча ушул 2022 жыл менен 2023 жылдын тушуна туш келет. Бул жалаң куруу иштери. Ушул Караколдон кийин биз Тамчы Ысык көл аэропортунун аэробекетин баштайбыз. Ал дагы өткөрүмдүүлүгү бир 400 адамга жүргүнчүгө саатына 400 адам өткөрө ала тургандай мүмкүнчүлүгү бар аэробекет болот. Каракол аэропортунун ишин кайра жандандыруу менен кошумча жумуш орундары жаралып, аймакта көрсөтүлүүчү башка кызматтар да, маселен мейманканалар, таксилер, гиддер, коомдук тамактануу пункттары жана башкалар алдыга жылып өнүүгө шарттар түзүлөт, деди өлкө башчыбыз. Ошол тармак кыргыз авиациясына мен 19 жашымда келгем, азыр 79-дан. Ошондуктан мен ойлойм, жаштардын баары биздин институтта окуш керек, авиационный институтта, ушундай тармакта келип иштеш керек. Эмне десеңиз, туризмде жаштар керек, жүгүрүп жүргөн, эрудированный, жакшы сүйлөгөндөр, кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде, түрк тилинде ошо тилдерди билиш керек. Мен ойлойм, ошол жаштарга аябай керек. Ошол кездеги Каракол аэропорту боюнча ал убакта бул аэропорт проживальский деши. Биз Ил-14 деген самолетпен учуп келишибиз. Бул жакка көп космонавттар келчү. Гагарин келген, Леонов келген. Алардын баары биздин музейде бар. Ошондуктан ана проживальскийдин памятниктин жанында. Ошондуктан мен ойлойм, Ысык көлдүн туризм боюнча аябай сонун аэропорт болот. Долбоорду эл аралык Манас аэропортунун жетекчилиги көзөмөлгө алышат. Алардын айтымында эски аэропортту толук түрттүрүп, ордуна жаңы проект менен эл аралык стандартка жооп бере турган заманбап аэропорт курулат. Саатына 250 жүргүнчүнү тейлөө мүмкүнчүлүгү болуп, 100-120 орундуу самолеттор кона алат. Учуу тилкеси 400 метрге узартылат. 4 самолет бата турган стоянка болот. Ысык көл областы туристтер көп келе турчу аймак болгондуктан Каракол эл аралык аэропортун 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүп, ишке берүүнү пландаштырып жатышыптыр. Алдыда аэропортко Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башка ушул өлкөлөрдөн учактар түз учуп келүүсү күтүлүүдө. Чолпон Мурзалиева, Бакдөлөт Искендеров, телерадио компания Волна Ысык көлү.